Президенттин коррупцияга шектелип кармалган иниси үй камагына чыкты. 1 май райондук соту 19 октябрда Бажыдагы коррупцияга шек саналып кармалган президенттин иниси Улан Жапаровдун бөгөт чарасын өзгөртүп 26 ноябрга чейин үй камагына чыгарды. Аны үй камагына чыгаруу боюнча Ички иштер министрлигинин тергөөчүсү өтүнүч келтирген. Сот аны канааттандырды. Садыр Жапаровдун аталаш тууганы 32 жаштагы Улан Жапаров ушул жылдын июль айында Бажыдагы коррупцияга шектелип кармалган. Андан кийин президент Жапаров тууганынын кармалышы боюнча комментарий берип, коррупцияга аралашкандардын баары жазасыз калбай турганын, баарына бирдей мамиле болоорун эскерткен эле. Ички иштер министрлиги Улан Жапаровдун ишинин чоо жайын, анын бөгөт чарасын өзгөртүүгө эмне себеп болгону тууралуу маалымат бере элек. Буга чейин март айында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мамлекеттик бажы кызматынын 8 кызматкери коррупцияга шектелип кармалганын билдирген. Бул боюнча Камчыбек Ташиев маалымат берип, алардын арасында баш прокурор Курманкул Зулушевдин кайниси да бар экенин тастыктаган. Кийин аны да сот үй камагына чыгарган.